Кино бул тагдырды ачык айкын чагылдырып, көркөмдүүлүк менен жуурулушуп, сүрөткерлик менен айкалышып турган өзгөчө өнөр. Анда аткарган каармандар болсо, кайталангыс образдар менен керемет кадрдын жаралышын шарттайт. Саламатсыздарбы? Бүгүн биз кыргыз театры менен киносунун чолпон жылдызы, кайталангыс кылымда бир жаралган өзгөчө талант ээси тууралуу сөз кылабыз. Ал Таттыбүбү Турсунбаева. Бул инсан кайталангыс образдары менен советтик жана чет элдик классикага айланган. Чыгармаларындагы баш каарман образдарын ойноп, атак даңкка өз мезгилинде эрте жеткен. Ал ойногон каармандардын көпчүлүгү Таттыбүбүнүн тагдырына өтө окшош болгондугу азыр да ойго салып, мындан улам ал сахнада, кинодо кудум өз тагдырын ойногондой элес калтырат. Жулетта, Дездемона, Зулайка, Ак мөр, Уркуя бул образдардын Таттыбүбүгө берилип калышы чынында да ар кыл ойлорго жетелеп, ийине жеткире ойнолгон образдар балким анын тагдыры менен тагдырлаш болгонбу деп да кетесиң. Актрисанын татаал тагдыры, ийгилиги жана өмүрүнүн акыры өкүнүч менен аяктаганы кыргыз сахнасына, кино дүйнөсүнө жана анын көрмандарынын жан дүйнөсүн эңшерип кеткени өкүндүрөт. Анда алдыда сиздерге сахна ханышасы аталган Таттыбүбү Турсунбаева тууралуу даярдалган берүүгө назарыңыздарды буралык. Mana. Atayap geldim. Kızılcıkтай olgun, sonun alma kep. Bunu kaydan tarttınız? Bunu süret tartıp жүрүп, жалбырагы түшкөн көп дарактын арасынан таап алдым. Асыл нерсе урунса эле сизди издейм. Рахмат, саламатта болуңуз. Тигилер болсо, ит кабышат, кул чабышат деп табасы кырып отурат. Биз эмне? Ынтымактуу жашай албай, ушинтип бул дүйнөдөн өтүп кетебиз. Soğun köldün gana başın ital menen Su degir jüret mal menen Mağargan bulut astынан ak kepter uçat özar menen Maciraşıp ketem büң asıl keç bolot jar menen Argasızdan jaşayım buң apsıygan jantay çal menen Kabarlaşkana bulut yaradağım Kararmın jolun talıkbay Emimen kettim kayır köşesen жүрөсүң kamıkbay Azapka түшкөн көңүлүм açılar beken çayıttay Кайталангыс улуу актриса, кыргыз театры менен киносунун чолпон жылдызы, кылымда бир жаралчу талант ээси Таттыбүбү Турсунбаева тирүү болгондо бүгүн 75 жашка чыкмак. Ооба, ал тирүү болгондо дагы канча кинодо роль жаратып, сахнада кандай гана каармандардын образын жаратар эле. Таттыбүбү Турсунбаева 1944 жылдын 12 июлунда Нарын облусунун Жумгал районуна караштуу
Чайык айылында жарык дүйнөгө келген. Таттыбүбө кичинесинде эле бешенеси жарык, татынакай кыз болгон экен. Чоң атасы ошол кездеги атагы чыккан комузчу Турсунбай жаңы төрөлгөн Ымыркайга Таттыбүбө деген ат коет. Атасы мырзалы болсо, Айтылуу Токтогул Сатылгановдун шакирти болуптур. Апасы Калый бүбүнү замандаштары Таттыбүбөдөй ажарлуу, сулуу болгон дешет. Эс тарткан кезде айылдагы орус орто мектебинин босоосун аттаган. Жаштайынан зирек өскөн секелек кыз, зээндүү, акылдуу кыз болуп чоңоет. Куду дейсиң? Кимин угуп тургун келет ай? Bir günü ökөбүз базага тоюп алып ушундай бир Таттыбүбө Турсунбаева атактан када эрте жеткен. Ал 16 жашында алгачкы жолу Салиманын ыры аттуу кыска метраждуу тасмага тартылган. Мына ошондо эле татына келишимдүү кыздын аткаруучулук жөндөмү байкалып, баралына келсе чоң сахнадан орун табары тууралуу сөздөр айтылган. 1966 жылы 17 жашында Ташкенттеги Александр Николаевич Островский атындагы институттун драма жана кино актёру факультетине тапшырып, 3 жылдан кийин Кыргыз мамлекеттик академиялык драма театрынын группасына кирип иштеп баштаган. Мына ошондо Таттыбүбөнүн өзүнүн аткаруучулук таланты жана сахнадагы жаркын ажары аркылуу театр көрөрмандарынын сүймөнчүлүгүнө ээ болуп, эстен кеткис ажайып образдарды жарата баштаган. Бул тууралуу ошол кездеги театр ишмерлери Таттыбүбөнүн келиши менен Кыргыз театрына жаңы жылдыз келген деп айтышкан. Анткени театрда сулуу каармандарды кыйла жылдар бою аткарып келген Бакен Кыдыкееванын улгая баштаган учурунда Таттыбүбөнүн чыга келиши токтоло калган чыгармачылыкты кайрадан жандандыргандай болгон. Таттыбүбө ролдорду аткарганда башкалардай өзгөчө, көркөмдөбөстөн, жөнөкөй, турмуштагыдай ойноч экен. Ошондон улам жагымдуу тембри, ачык дикциясы, улуттук акценти, аткаруу манерасы, жүрүм-туруму жүрөккө жетимдүү болгон дешет. Театрга жылдызы жанган жаңы актрисанын келиши көп нерсенин өзгөрүүсүнө, жаңылануусуна себепкер болгон болсо, эл театрга сулууну көрүш үчүн келчү. Итемген, жапалак деген уруулар жок. Эки гана уруу бар. Байлар уруусу. Анан дагы кедейлердин уруусу. Карабайсыңар тигилерди. Түрдүү уруулардын кулактары менен байлары чогулуп алышып, ынтымакта отурушат. А биз болсок, ит мышык чыркырашып жүрөбүз. Тигилер болсо, ит кабышат, кул чабышат деп табасы гана отурат. Биз эмне? Ит чыркырашып жүрүп, өтүп кетебиз. Ey balдар! Otur! Doğuş koşkondan acıratsaňar dağı, dilimden ayrılelektim. Sakalımdı sıylap, sözüme maksal bula. Hatın erkekten bari bir dep jatasyňar hükümetler. Men ramatılık sağlının gelini Urkuyanı başçı bolsun deyil. Ayıpta ayıptı deyilsinler, uçundan artığı yok. Hey, pişten bile! Hazır yolda şahsiyecek söyleyin. Emgekçi dıykanlar. Men dağı Oş kantonun ökülü katarı Saliva'nın başkarma olsun kağılayımın. Saliva birikken çarmığa başçılık kılat dep üşen alamın. Ооба, Кыргыз театрынын тарыхында 60-70 жылдары элдин көбү театрга Таттыбүбөнү көрүш үчүн келер эле деп айтылат. Таттыбүбө жараткан Джульетта, Дездемона, Зулайка, Ак мөөр, Уркуя сыяктуу образдар Таттыбүбө менен тагдырлаш. Таттыбүбө бул каармандардын катарында өзү да кайталангыс каарман болуп, турмушта жашап калгандай таасир калтырган. Театрда дүйнөлүк жана советтик классикага айланган чыгармалардагы каармандарды ойносо, кино тасмаларда кайталангыс ролдорду жараткан. Ал өз ойногон кейипкерлердин ролдорун жөнөкөй турмуш менен байланыштырып, ийине жеткире ойной билген чыгаан талант эле. Чыңгыз Айтматовдун Кызыл жоолук жалжалым спектаклинде Аселдин, Мустай Каримдин Ай тутулган түнүндө Шафкаттын, Марбайжиевдин Ар бир үйдө майрамда Мадинанын,
Байыркы жомокто Зулайканын, Кубанычбек Маликовдун Осмонкул тарыхый драмасында Бүбүнүн, Уильям Шекспирдин Ромео жана Джульеттасында Джульеттанын, Азоого чалмасында Бианканын, Аалы Токонбаевдин Өлбөстүн үрөөнүндө Төрөкандын, Шатман Садыбакасовдун Ак боз атында Эркайымдын, Евгений Шварцтын Карханшасында Ханшанын, Андрей Макаяноктун Трибуналында Надянын, Гарсия Лорканын Бернарда Альбанын үйүндө Амелиянын, Кадыр Маймамбет Акуновдун Омар Хаямдын махабаты спектаклинде Элпинин жана башка көптөгөн спектакльдерде эстен кеткис элестүү ролдорду аткарган. Сахнада бар болгону 15 жылдан ашык мезгил жашаган Таттыбүбү Турсунбаева жеке театр сахнасында гана эмес, айрыкча кинодо түзгөн образдары аркылуу кино сүйүүчүлөрүнө да таанымал болгон. Анан басмачылар менен согушуп жүрүп айылга келсем мугалим болуп коюшту. Ага деген арыпты билбесем да балдарды окутуп жүрө бердим. Азыркы мендей болсоңуз керек. Жок акый. Түнөргөн эле түркөй болчумун. Үй бүлөлүү ургачы кишиге ат үстүндө жүрүп актып болуу кыйын экен. Бир күнү торойто чаап кетишеби деп коркум. Андай заман өтүп кеткен, эрле болсо тийип көрүшсүнчү. Мен бала кезде ушундай жол менен жүрүп бара жатканда биз жүрбөй эле болуп тоолор, гүлдөр, бак дарактар агып бараткандай сезилчү. Жок Уркуя. Жол аккан жок. Жол менен биз агып баратабыз. Таттыбүбү Турсунбаева өз заманынын эң атактуу киноактрисасы болгон. Замандаштары аны сахна ханышасы деп айтышчу. Таттыбүбү кыргыздын көп кинолоруна катышып, кызыктуу каармандарды жараткан. Ал Ак мөөр тасмасында башкы каармандын, ал эми Кызыл алма фильминде бейтаныш сулуунун ролун мыкты ойногон. Ак мөөр фильминен соң Таттыбүбү Турсунбаеваны кыргыздар Соң көл чүрөгү деп аташкан. Ал Кыргыз фильм киностудиясында тартылган Отко Тазим, Арман, Кызыл алма, Коңур күз, Саманчынын жолу, Процесс, Ак мөөр, Сүйүү жаңгырыгы, Атадан калган туяк жана башка фильмдердеги башкы көрүнүктүү ролдорду ойноп, көп кырдуу, татаал, өлбөс образдарды жеткиликтүү аткарып, экранга алып чыккан сулуулугу менен элдин эсинде түбөлүккө сакталып калган кино жылдызы катары кеңири белгилүү. Эмгеги үчүн СССРдин эмгек сиңирген артисти наамын алган. Актрисанын жашоосунда таш жарган атагы менен кошо атаандашуу, ушак айым, көр албастыкка коштоп жүргөн. Жатындаш агасы Нуркан Турсунбаевдин айтымында 22 жашында жаңыдан гүлдөй ачылып келеятканында Ак мөөрдүн образын жаратып, Ленин комсомолу сыйлыгына көрсөтүлгөн. Бирок орто жолдон бут тоскондордун көксөөсү канып, сыйлыкты ыйгарбай коюшат. Бул анын турмуштагы биринчи сокку болгон. Уркуя тасмасы тартылгандан кийин тасма бүт Европаны кыдырып, биринчиликти алып келет. Ошол ийгиликтерден соң тасма жаратуучулар токтогул сыйлыгын Таттыбүбүгө ыраа көрбөй коюшат. Таттыбүбү каза болгондо ал арча көрүстөнүнө эл артисттери гана коюлат деп орун бербей коюшуп, сөөгү орок айылындагы көрүстөнгө коюлуп калат. Кийин туңгуч президент Аскар Акаев улуу талантты ал арча көрүстөнүнө которууну сунуштаганда, Таттыбүбүнүн туугандары сөөктү каздырууну каалашкан эмес. Мындай кара. Ушу мен. Тиги чоң өкмөт болду. Молодец. Жакшы машина, Хорошая машина. Хорош. Ушу машина биздин колхоз берсе, абдан жакшы болот эле. Убагында Таттыбүбүгө ашыгын арткандар көп болгону анык. Эл ичинде ал белгилүү актер Болот Бейшеналиев менен сүйүү мамиледе болгон дешет.
Ал экөө бир кезде тартылган Ак мөөр фильминде чогуу аткарышкан. Татты бөбөнүн жолдошу, белгилүү сахна актеру Имаш Эшимбеков бир кезде Ташкенттеги театралдык институтта чогуу окуп жүргөн кезде таанышкан. Татты бөбөнүн театрдагы ойногон биринчи ролу Чыңгыз Айтматовдун Кызыл жоолук жалжалым чыгармасындагы Аселдин ролу болгондуктан жолдошу кызынын атын Асел койгон экен. Антсе да 9 жыл чогуу жашоо кечирген Имаш менен Татты бүбү бир уул бир кыздуу болгонуна карабастан түшүнбөстүктөрдүн айынан ажырашкан. Өмүрүнүн акыркы жылдары жалгыз турмуш кечирип, жалындаган таланттын айланасын, атаандаштыктын ачкарышкырлары тегеректеген дешет. Бул тууралуу агасы Нуркан Турсунбаев Татты бүбү апасы каза болгон соң 11 ай өткөндөн кийин кете берди. Анчалык деле оор дарты жок. Эч капарсыз курортологияда жаткан жеринен тез жардам менен неврология бөлүмүнө алып барып, бир заматта өлтүрүп тынышты. Медицинада чоң сыр бар. Ким буйрутма берип өлтүрткөнү сыр бойдон калды деп айткан. Кыргыз сахнасынын ак куусу, чанда жаралган кайталангыс талант ээси Татты бүбү Турсунбаеванын өлүмү өзү менен бир топ сырды ала кетти. Мага баары бир деп тетирине берсеңиз, арызда жазылгандардын калпчынын биз кантип аныктайбыз? Жооп бериңиз. Жаным жер тартып турат. Бираз эс алайынчы. Кызы Асел Эшимбекова Доорунбек Садырбаев тарткан Махабат дастанындагы Бегимайды, Төлөмүш Океев тарткан Сүйүү закымдарындагы Алтын бүбүнү мыкты ойногон. Айтылсын толық ойымыз, ұрақсат еттен ағайын, тағмар сөзден салайын, үлкен күшеттеріңе тақсым кетіп алайын, ақтақтайдар шекерім, алдарыңа жаяйын, Алатаудың суындай, ақтық менде ағайын, алтын күміс нұрындай, әлемге жарық жаяйын, қазақтың қадыры бары қалған, Қырғызстан үлкен нары қалған, өзбек тәжік түркменен өте биіктен қалған, айтулы жырау раймалы, амансың ба ағайын, амансың ба ағайын. Энеси Татты бүбү Турсунбаева чолпондай жанып турган убагында мезгилсиз дүйнөдөн кайтканда, кызы эми актрисанын ордун жоктотпойт деп турганда, белгилүү ишкер Урмат Барктабасовго турмушка чыгып кеткен. Ошондо айрымдар туура кылды, болбосо ар ким сулуулугуна көз артып отуруп, энесинин тагдырын кайталап калмак деп айтышкан экен. Асел учурда үй кожойкеси, жолдошу менен бир уул, 2 кызды тарбиялап келет. Алгач жолдошу Урмат Барктабасов болочок жубайын тасмалардан көрүп сүйүп калып, 10 жыл издептир. Таба албай башкага үйлөнүп, бир уулду болгондон кийин ажырашып кетет. Ошондо тааныштарына Аселди таап берсеңер, бир машина берем дейт. Достору аркылуу таанышып, 2 жылдан кийин баш кошушат. Асел Эшимбекова басылмаларга берген интервьюларынын биринде Татты бүбүнүн кызы деселе эл укмуш, бир айдай сулууну элестетишет. Ким кандай жагынан карабасын, апамдын ордун баса албасымды билем деп айтканы бар. Кейип бир гана кетип баратам, кемшейген жантай чал менен. Татты бүбү менен Имаштын кичи уулу Канат медициналык институттун стоматология бөлүмүн бүтүрүп, жеке ишкерлик менен алектенет. 3 эркек, бир кыздын атасы. Келбет жагынан Канат апасын, Асел атасын тарткан.
Таттыбүбө Турсунбаева Отко таазим аттуу фильмде Уркуянын ролун мыкты аткаргандыгы үчүн 1971-1972 жылдары Тбилиси шаарында өткөн бүткүл союздук конкурста советтик граждандын эрдигине деген диплом жана Кызыл Алмадагы бейтаныш сулуунун образы үчүн Швейцариянын Лакарна шаарында өткөн 28-чи бүткүл дүйнөлүк кинофестивалда ардак грамота менен сыйланган. 1974 жылы театр сахнасындагы жана кыргыз кино искусствосундагы сиңирген татыктуу эмгеги үчүн Кыргыз СССРнин эмгек сиңирген артисткасы деген ардактуу наам ыйгарышкан. Сыймыгыбыз колдон учуп кеткенче, сыйыбызды, сөзүбүздү аяппыз. Жолон Мамытов. Республиканын кинематографисттери ал жөнүндө даректүү фильм тартышса, акындар Жолон Мамытов, Эрнест Турсунов жана башкалар ага арнап ыр жазышкан. Ты почему молчишь? Наш сынок, смотри. Мама, это мой отец. Почему? Что ты выдумал? Сиди тихо и смотри кино. Нукура талантты сыйлык менен ченепте, өлчөптө болбойт. Талант үчүн сыйлык анын эл ичинде көнүрбөй, унутта калбай жашаганында. Анын ысымы кыргыз киносунда ар дайым сыймык менен аталып, тасмада жараткан кайталангыс образдары жүрөгүбүздө түбөлүккө жашай берет. Жуурулушса талант менен сулуулук, сезимдерге уялады жылуулук. Дал ошондо гүлүн ачып тазалык, байкабастан бүрүн ачты улуулук. Жылмаюусун топ-топ сүйкүм ууртуна, келишимди топ-топ бойго тулкуна. Бирде болсо Дездемона айчырай, бет келишти бирде болуп уркуя. Нуру болгон кино менен кеченин, шаң болгон шайыр турмуш көчөнүн. Ак жылдызды байкабаппыз шумажал, шарт деп бир күн колдон жулуп кетерин. Сыйлык сыйды убагында алганда, балким талант ташып чыкмак андан да. Чексиздикке эрте учарын ким билди, салып коюп сансыз журтту арманга.
Кезинде белгилүү акын Жолон Мамытов дүйнөнү сулуулук сактайт деп айтылат. Анда сулууну ким сактайт деп күйүп пышып айтканы жөн жерден болбосо керек. Таттуу бүбүнүн трагедиялуу тагдыры кыргыз коомундагы көрө албастыктын чоң тамгасы менен айтылып да жазылып да калды. Таланттын байлыгы болбойт, тагдыры болот демекчи, сулуулукту, талантты аянбай берген жараткан ага аялдык бакытты, атак даңкты жана армандуу тагдырды бешенесине жазган экен. Балким ага бут тосуунун ордуна колдоо болгондо тагдыры башкача болмок беле. Айтор тагдыры ушул экен. Антсе да биз билген кино жылдызы, сахна ханышасы Таттуу бүбү Турсунбаева элдин, кино көрмандардын эсинде түбөлүк, жапжаш, сулуу бойдон кала бермекчи.